ушул биздин сүйүктүү номер 5-мектебибиз 26-жылы 26-октябрда Таштак деген мектепте жаңы ачылды эле. Биз ушул кирип келгенде эле балдарга класс жетекчи болуп баштаганда эле биз мектептин тарыхын кичине кыскача айтып баштайбыз. Биринчи сабагыбыз ушул боюнча болот да, билбейм, азыр ушуну традиция кылып дайыма айтып жүрсөк, балдар ушул кайсы жерде окуганын билиш керек, эмне тарыхы бар экенин билиш керек. Мына биздин 26-жылы 26-октябрда 100 жылга толтурат. Бул биздин сүйүктүү мектебибиз 100 жыл деген бул өзгөчө чоң майрам. Ушул келе жаткан 100 жылдыкты жашнакай өткөрүп алыш үчүн ар бирибиз колубуздан келишинче эмне билсек ошол тарыхыбызды ушул мектепке алып келип берип, кандай мыкты окуучулар бүткөн, кандай алтын медалдарды алгандар бар, олимпиаданын жеңүүчүлөрү бар, алтын сертификаттын ээлери бар. Ошолордун баарын мына биз сыяктуу мугалимдер таап мектепке бир жардамыбызды берсек абдан жакшы болот. Мен жардамыбызды беребиз деп ойлойм. Мына окуучуларды дагы биз чогуу мына буга чейин да биздин окуучулар биз менен катташып байланышып турат. Ошолорду да айтабыз, мына 100 жыл тарыхы бар мектебибиздин кандай силер оюңар бар, эмне кылсак болот, кандай өткөрсөк болот. Анан эң негизгиси бул мектепте кимдер окуп бүткөн, кимдер иштеген ушул мектепте. Ошол кимдер окуп бүткөнүнөн дагы ошол иштеген адамдар, ошол мыкты бүтүрүүчүлөрдүн мугалимдери тарыхын билишибиз керек да. Азыр ал канчанчы жылдан канчанчы жылга чейин иштеген, азыр кайсы мезгилде иштеп атат, эмне кылып жүрүшөт, мына ушул боюнча дагы биз маалыматтарды толуктап сиздерге бергенге аракет жасайбыз. Келечекте ушул номер 5-мектеп кылымдан кылымга тарыхта кала берген эң биринчи Кыргызстанда биринчи мектеп боюнча кала бермекчи. Эжекелерибизге, кесиптештерибизге мындан ары да иштерине ийгилик каалайбыз. Аман болушун, бар болушун, мыкты кыргыз элине кызмат кылган чыгаан уул кыздарды бүтүрө бериңиздер.